Жалал Абад шаарынын тургуну Динара Исаканова 5 баласына жөлөк пул алат. Бүгүн социалдык коргоо башкармалыгына балдарынын документтерин толуктоого келген. Айтымында мамлекеттен алган жөлөк пулу аларды толук камсыздоого жетпейт. Ал эми кышкысын чыгаша дагы да көбөйөрүн айтып, ай сайын электр энергиясы үчүн 1000 сомдон ашык төлөп жатат. Учурдагы абалына бул сумма деле көп экенин айткан Исаканова өлкө башчынын бул жааттагы жарлыгын угуп кубанууда. Күйөөм неме болуп иштейт. Стройкада иштейт. Мен иштебейм. 5 балам бар. Квартирант болуп жашайм. Ушул пособияга азыр чуркап жүргөнмүн. Ошо светинен көбөйүп кетип атат. Аны арзандатып атса сүйүнүп атам ошогочу. 1000 сомдой болуп калды да азыр. Ток печке жагам. Азыр көмүр мам калбады. Көмүр жагабыз. Ошо бир мага жагылат печкеге. 1 январдан тартып аз камсыз болгон жарандар үчүн электр энергиясына тарифтер төмөндөдү. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Президент буга чейин 26 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында аталган катмарга электр энергиясы үчүн тарифтерди төмөндөтүүнүн механизмдерин иштеп чыгууну тапшырган. Жарлыктын алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине токтом кылынат. 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк, мамлекеттик жөлөк пулун алган муктаж жарандар үчүн электр энергиясына тариф 2022 жылдын 1 январынан тартып, айына 700 киловатт саатка чейин керек дегенде 1 киловатт сааты үчүн 50 тыйын өлчөмүндө аныкталсын. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн тизмеси социалдык өнүктүрүү башкармалыгынан берилет. Өлкө башчы ал тизменин катарында үй бүлөлүк шарты жакшыларда катталып калса, катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Адистер бул жаатта такыр көзөмөлдө экенин айтышат. Тагыраагы каттоого алынгандар чыныгы муктаждар. Мындагылар ар бир үй бүлөнүн абалы менен жеринде таанышабыз дешет. Жалал Абад шаарында каттоого алынган 750дөй үй бүлө бар. Мисалы үчүн 117 миң калк болсо, бүгүнкү күндө 700 гана үй бүлө, 746 гана үй бүлө жөлөк пул алат. Бул алаканга салгандай көрүнүп турат. Тем более биздин положениябыз боюнча жөлөк пулду алып атканда сөзсүз түрдө документи менен 100% үймө үй кыдыруу жүргүзүлөт. Андан кийин жанагындай гана учурлар болуп калышы мүмкүн. Алар убактылуу бир жакшы салынган же жакшы жашаган үй бүлөдө жашап калышы мүмкүн да, убактылуу. Жаңы тариф 1 январдан күчүнө кирет. Өлкө башчынын бул жарлыгы жөлөк пул алган катмар үчүн чоң колдоо болууда. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган муктаж жарандар электр энергиясынын тарифи жаңырган жылдын 1 январынан тартып, айына 700 киловатт саатка чейинки электр энергиясын керектөөдө. 1 киловатт саат үчүн 50 тыйын өлчөмүндө тарифти колдонушат. Бул керектөөчүлөрдү кайсы тарап менен кандай бөлүп алуу жагы бул бизге соцадистер, соцзащита ошол тараптан тизме берилет. Берилген тизме боюнча биз өзүбүздүн базага кирештейбиз. Ошол абоненттерге азыркы ошол жеңилдетилген тарифте карап беребиз. Белгилейкеси күзсүздөгү жылдын 15 октябрынан тартып, электр энергияга жаңы тарифтик өзгөртүүлөр киргизилген. 1 киловатт саат үчүн төлөм жүргүзүүдө 700 киловатт саатка чейин 77 тыйын колдонулат. Ал эми андан жогору 2 сом 16 тыйын тарифи күчүндө. Кыргызстанда быйылкы кыш энергетикалык оорчулук шартында башталууда. Адистер берилген лимиттен ашыкча колдонуу азырда болуп жатканын айтышат. Андыктан жарандарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып келет. Бүбүсара Оразалиева, Шаризат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.